Микаса деп ачтык. Микаса, быйыл ачылды. Быйыл ачып бир комнатасын эле берип атабыз да. Тренингке катышып катталган, Ооба, Booking.com'да окуганбыз. Катталгансыз. Туристтер келип атабы? Ооба, только через Booking.com. Кайсы мамлекеттерден келип атат? Мага азырда немеден келди. Жаңы башталганда эң алгачкы туристтер Жаңы Зеландиядан келди, андан кийин Турция, Италиядан келди, Испаниядан келди, Россиядан, Казакстандан келди. Анан кечээ ошо Япониядан туристтер келген. Азыр ошо быйыл ачылдыңар, э? Ооба. Бир комната эле, бир бөлмө. Бир бөлмө, 2 кишилик. 2 орун. Бирок биз ачканда бир жери болду, минимальный баа менен ачканбыз. Эң арзан баа мененчи. Тестовый деп айтпадымбы, биз өзүбүз так аларга көнүп, алардын баягы привычкаларын карайлы, өзүн кандай алып жүрүшөт, ошолордун баардыгын байкап көрүп, анан мүмкүн кийинки жылы сервисти да жакшыртып туруп, анан бөлмөлөрдү да көбүрөөк баа менен бөлмөсүн да көбөйтүп ачалы дедик да. Анан бул үйдө биз өзүбүз да жашайбыз. Анан мындайча айтканда бул даже гостевой дом эмес, homestay болуп калат да. Терминология. Homestay. Биз ошо биз менен эле кошо жашап, алар анан менен да балдарым алар менен сүйлөшүп, международный коммуникацияга үйрөнүп, даже кээ бир англисче сөздөрдү үйлөштү. Мисалы үчүн 3 жаштагы балам чао деген сөздү үйрөндү. Гочо аригато деген сөздү үйрөндү. Hello'ду постоянно айтат чет өлкөлүктөрдү көрсөчү. Ошондой болуп атат азыр. Көрөлү анда. Келиңиздер. Негизи ремонт жасап атканда биз неме болгонбуз да, могул комнатага келгенде кичине шартыбыз, финансылык абалыбыз уже токтоп калды ошол жерденчи. Анан ошондуктан да баасын бир аз ылдыйлатканга туура келди. Бирок эң негизгиси бул душ туалетти бүтүргөнгө аракет кылдык. Постоянно таза кармап. Негизи туристтер көлдө немеден келгенде, тоодон келгенде аларга эң биринчи ошо душ керек экен. Ошол анан ушак жакты эң биринчи бүтүрөлү деп чечтик. Анан кийинкиси болсо келиңиздер. Рахмат. Бул ошол холл. Бул жактан баягы өзүмдүн кухняма аралаштырбай бияка бергенге аракет кылам. Тамак аш жактан берип кетесиз. Ушак жактан столигибизди алып чыгып, анан берип, кара столикти жинап коебуз. Бөлмөсү үстүндө. Бул жакта ошо эс алуучу бөлмө экен. Ошо холлду негизи көбүнчө национальный стиль аралаштырганга аракет кылдым. Бул шырдак, мисалы үчүн кайненем белек кылган. Болсо кайненеме кайненеси белек кылыптыр. Анан негизги вообще бир эле бөлмө деп айтканы менен по факту 2 бөлмө да туристтерге. Бул жакка чыгып жер төшөккө отурушат, эс алышат. Моякта эртең менен турганда күн тийгенде баягы туристтерди көрдүм, ошо күнгө жатып энергия алам деп испандыктар. Ошол анан по факту ошо 2 неме да, буларга бөлмө берилет. Ошо бул бөлмө, анан негизги уктоочу жайы биякта. Канча орондук ушунда? Бизде деген негизи деген могу дивандар 2 отдельный заказ кылганбыз, раздвижнойда. Эгер жанагы 2 курбу, 2 дос келип өз-өзүнчө жатабыз десе, биз муну просто 2 жакка жылдырып коебуз, бөлүп коебуз. Анан негизи бул быйыл көбүнчө үй бүлөлөр келип атат бизге. Ал үй жаштагылар келет. Негизи орто эсеп менен бир где-то 30 менен 50 жаштын ортосу келди да. Көчөкү Япониядан келгендер болсо 70 жаштагы ата менен апа экен. Атап калгандары бүт жаштар келип атат. Анан үй бүлөлөр келгенде бул экөөнү кайра кошуп, мындай жазап коюп, заранее мен тиги Booking.com'дан сообщение жиберем. Мне предпочтениялар бар. Баягы вегетарианецтер барбы, ошону заранее айтып коюңуздар деп мен постоянно өзүм негизи англис тилчимин, менчи анан жазып сүйлөшөбүз, анан алар айтат, анан биз ошого жараша буларын жазып даярдап коебуз да. Анан бизде деген ортодон дагы немени унутуп калыптырмын, Голландиядан бизге үй бүлө келген, алардын 2 кишилик баласы бар экен. Анан
менде дагы как раз сентябрга резерв бар, кичинекей балдар менен келгендерчи. Анан аларга ушул өзүмдүн эле балдарымдын могу кроватин чыгарып койгон элек, аны кайра алып келип орнотуп койдук да. Ошол ушул комнатада жатып эс алышат.